Билимдин ордосу болгон Кыргыз Өзбек университетине куш келиңиздер. Үстүбүздөгү жылдын 26 сентябрында Кыргыз Өзбек университети менен Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын биргелешкен презентациясы болуп өттү. Иш-чарага Ош шаарында билим берүү ишмердигин жүргүзүп жаткан жогорку окуу жайлардан, түштүк аймагындагы ишкана мекемелерден тиешелүү адистер келип катышты. Жыйынды Кыргыз Өзбек университетинин илимий иштер боюнча проректору, техника илимдеринин кандидаты, доцент Медерисманов ачты. Андан соң өлкөбүздүн патенттик системасы ойлоп табууларды коммерциялаштыруудагы чет өлкөлүк тажрыйбалардын жайылтышы тууралуу баяндама жасалды. Ага улай эле интеллектуалдык менчик объектилердин коргоо боюнча усулдук сунуш кеңештеринин долбоорлору жөнүндө кеңири түшүнүк берилди. Жыйындын жүрүшүндө катышкан коноктордун суроо жооптору менен коштолду. Эң негизги максат бүгүнкү семинарда биз бүгүнкү күндө илимдин өнүп жаткан учурунда ойлоп табуучулукка кантип патент алабыз, өтүнмөлөрдү кантип жазабыз, ал патенттерди алгандан кийин өндүрүшкө кантип киргизебиз, инновациялык патенттердин инновациялык деңгээли кандай, ошолор боюнча бир топ талкуулар болду. Ошондой эле бул семинарда биздин жаш изденүүчүлөр, аспиранттарыбыз келип катышты. Алар абдан өздөрү үчүн керектүү маалыматтарды алышты, өздөрүнүн кандидаттык диссертацияларын жазууларга методикалык сунуштамаларды алышты деген ойдомун.